Кактус Медиа басылмасы Кыргызстандын бардык дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн башчылары тууралуу маалымат жарыялады. Алдыда ушул туурасында сөз кылабыз. Сиз чек медианы көрүп атасыз. 2022 жылдан бери дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн жетекчилери Жогорку Кеңештин макулдашуусу эле президенттин буйругу менен дайындалып келет. Парламентте каралган акыркы талапкер Идрис Кадыркулов болгон. Ал кезде Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети анын талапкерлигин жактырган эмес. Ага карабай президент Кадыркуловду Украинага элчи кылып дайындаган. Андан кийин дагы бир катар элчилер президент тарабынан дайындалган. Элчилердин орто жаш курагы 53 жаш болсо, алардын эң улуусу 67-де, кичүүсү 34-тө. Жалпы тизмекте 3 гана айым бар. Азербайжан жана Грузия 2024 жылдын июнуна чейин Кыргызстандын Азербайжандагы жана Грузиядагы элчиси болуп Кайрат Осмоналиев иштеген. 2023 жылдын 2-июлунда бул кызматка Максат Мамытканов дайындалды. 54 жаштагы Максат Мамытканов 1997-2011 жылдары улуттук коопсуздук органдарында иштеген. Мындан тышкары Акыл Инвестбанк, Альфа Телеком жана Консалтинг медиа компанияларында жетекчилик кызматтарды аркалаган. Кийин Чоң Кадат партиясын негиздеп 2020 жылкы парламенттик шайлоого аттанган. Октябрь окуяларынан кийин вице-премьер-министр болуп дайындалган. 2021 жылдын февралында жаңы өкмөт келгенден кийин кызматтан бошотулган. 2021-2024 жылдары Евразия экономикалык биримдигинде иштеген. Германия жана Финляндия. Өмүрбек Текебаев 2022 жылдын февралында Кыргызстандын Германиядагы элчиси менен катар 2023 жылдын августунда Финляндиядагы элчи болуп дайындалган. Тажрыйбалуу саясатчы 1991 жылы эле Жогорку Советтин депутаты болуп шайланган. 92 жылга чейин Эркин Кыргызстан саясий партиясынын төрагасы, ал эми 94 жылдан бери Атамекен социалисттик партиясынын төрагасы болгон. 92-94 жылдары Жалал Абад облусунун мамлекеттик администрациясынын башчысынын орун басары болгон. 95 жылы Жогорку Кеңештин 1-чакырылышында депутат болуп шайланган. Андан кийинки ар бир шайлоодо жеңип, парламенттин 5-чакырылышына чейин эл өкүлү болгон. 2010 жылдын апрель-июль айларында убактылуу өкмөттүн төрагасынын орун басары болуп, өлкөдө конституциялык реформаларды жүргүзүүгө жооптуу болгон. Франция, Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз, 56 жаштагы элчи буга чейин акыйкатчынын орун басары, Маданият жана маалымат министри, Замандаш партиясынын тең төрагасы болгон. 2015 жылы Атамекен партиясынын тизмеги менен депутаттык мандатка ээ болгон. 2021 жылдын июнь айында Франциядагы элчи жана Кыргызстандын ЮНЕСКОдогу туруктуу өкүлү болуп дайындалган. Ал Курманжандатка 1-кадр, Чыңгыздын жылдыз өчпөсүн, Аян, форс-мажор тасмаларынын режиссеру. Нуржан Шайылдабекова 2025 жылдын апрелинде Австриядагы жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун дипломатиялык миссиясынын башчысы болуп дайындалган. Ал 2016 жылдан тарта дээрлик 9 жыл бою Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы болгон. Ага чейин өкмөттө жана президенттик аппаратта бир катар кызматтарды аркалаган. Беларус Эрбол Султанбаев 2023 жылдын октябрь айында Кыргызстандын Беларусь республикасындагы элчиси болуп дайындалган. 34 жаштагы Султанбаев Кыргыз патентте өкмөттө бир катар кызматтарды иштеп келген. Мындан тышкары президенттик аппараттын маалымат саясаты бөлүмүнүн эксперти, бөлүм башчысынын орун басары жана президенттин пресс катчысы болгон. Казакстан өлкөнүн Казакстандагы дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Дастан Дүйшекеев бул кызматка 2021 жылдын августунда дайындалган. 38 жаштагы элчи Мегаком компаниясынын Чолпон Атадагы филиалында эмгектенген. Андан соң Антон Чехов атындагы мектепте тарых сабагынан мугалим, кийин Жогорку Кеңештин депутатынын жардамчысы болгону айтылат. 2020 жылдын октябрь айында премьер-министрдин басма сөз катчысы болуп дайындалып, бир гана ай иштеген. Андан соң президенттик администрациядан тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган. Сауд Арабиясы Улукбек Марипов Кыргызстандын Сауд Арабиясындагы элчиси. Ал 2003 жылдан тарта бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалаган. 2015-16 жылдары президенттин жардамчысы, 2021 жылга чейин президенттик аппараттын 1-орун басары болуп иштеген. 2021 жылы 3 ай эсеп палатасын жетектеп, 5 ай өкмөт башчысы болгон. Андан соң министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалган. Ал эми 2022 жылдын январында Сауд Арабиясындагы элчи болуп дайындалган. Айдит Эркин Кыргызстандын Бельгиядагы элчиси. Ал бул кызматка 2022 жылдын ноябрында дайындалган. Айдит Эркин Тышкы иштер министрлигинде, Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинде президенттик аппаратта иштеп келген. 2022 жылдын ноябрында Кыргызстандын Бельгиядагы элчиси, ошол эле жылдын декабрында Кыргызстандын Европа биримдигиндеги туруктуу өкүлү болуп дайындалган. Аны менен катар 2024 жылдын апрелинен тарта ал Нидерланд жана Люксембург мамлекеттеринде дагы элчилик кызматты аркалайт. Улуу Британия, Кыргыз Республикасынын Улуу Британия жана Түндүк Ирландиядагы элчиси Улан Жусупов, 54 жаштагы Жусупов Тышкы иштер министрлигинде 1994 жылдан бери эмгектенип келген. Мындан тышкары Канада, АКШ элчиликтеринде иштеп, Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы жана башка эл аралык уюмдардагы өкүлү болгон. Венгрия жана Словения 2021 жылдын декабрдан тарта Кыргызстандын Венгриядагы элчиси Талантбек Кушчебеков, 67 жаштагы элчи 30 жылдан ашуун Тышкы иштер министрлигинде бир катар кызматтарды аркалап келген. Ал 2023 жылдан март айында Кыргызстандын Словениядагы элчиси болуп да дайындалган.
Турдакын Сыдыков Кыргызстандын Ирандагы элчиси болуп 2021 жылдын июнунда кызматка келген. Сыдыков буга чейин дагы Тышкы иштер министрлигинде эмгектенип келген. Мындан тышкары Бириккен Улуттар уюмундагы Кыргызстандын туруктуу өкүлүнүн кеңешчиси болгон. 62 жаштагы Сыдыков 2021 жылдын июнунда Кыргызстандын Ирандагы элчиси менен катар өлкөнүн экономикалык кызматташтык уюмундагы туруктуу өкүлү болуп келет. Талай Базарбаев Кыргызстандын Италиядагы элчиси болуп 2021 жылдын май айында дайындалган. Ал Тышкы иштер министрлигинде өкмөт аппаратында бир катар кызматты аркалап, буга чейин Индиядагы, Улуу Британиядагы элчиликтерде иштеп келген. 2012-2017 жылдары мамлекеттик аппараттын эл аралык кызматташтык бөлүмүндө 2021 жылга чейин Тышкы иштер министрлигинин кадрлар департаментинин директору болуп, андан соң элчи болуп дайындалган. Катар 2023 жылдын этегинде Марат Нуралиев президент тарабынан Катарга элчи болуп дайындалган. Ал Кыргыз Кувейт университетинин араб филология факультетинин араб тили адистиги боюнча билим алган. Ал буга чейин жаштар, эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинде бир катар кызматтарды аркалаган. Ачык булактарда Нуралиев Алиманара жоопкерчиликке чектелген коомунун директору, Асык Travel жоопкерчиликке чектелген коомунун жетекчиси жана негиздөөчүсү, ошондой эле Макка Аль-Хайрия коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Кыргызстандын Кытайдагы дипломатиялык өкүлчүлүгүн Актилек Мусаева жетектейт. Ал элчилердин арасында 3 айымдын бири. 50 жаштагы Актилек Мусаева Кытайдагы Шандун жана Пекин университеттеринин бүтүрүүчүсү. Ал 2004-2005 жылдары Кытайдагы элчиликте штаттан сырткары иштеп баштаган. Ошол эле учурда Кытай менен Европанын ортосундагы экономикалык жана техникалык кызматташтык уюмуна караштуу КМШ өлкөлөрү боюнча бизнес кеңешинин аткаруучу директору болгон. Мындан тышкары президенттин иш башкармалыгында иштеген жана Шанхай кызматташтык уюмунда Кыргызстандын өкүлү болгон. 2022 жылы Кытайга элчи болуп дайындалган. Кувейт Нурлан Токобаев Кыргызстандын Кувейттеги элчиси болуп 2024 жылдын июнунда дайындалган. 38 жаштагы элчи эл аралык Кувейт университетинин экономика жана менеджмент кафедрасынын доценти, экономика илимдеринин кандидаты. Россиянын мамлекеттик китапканасынын сайтында жарыяланган Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздугунун камсыздоо аттуу диссертациянын авторлорунун бири катары көрсөтүлгөн. Ал ошондой эле Макс аттуу жеке менчик медициналык компаниянын негиздөөчүлөрүнүн жана жетекчилеринин бири. Малайзия Кыргызстандын Малайзиядагы элчиси Анвар Анарбаев 2023 жылдын этегинде президент тарабынан дайындалган. 43 жаштагы элчи 2016-2022 жылдары Тышкы иштер министрлигинде эмгектенип келген. Ал тууралуу маалымат ачык булактарда аз. Монголия Кыргызстандын Монголиядагы элчиси Айбек Артыкбаев. Ал 50 жашта. Ал буга чейин Тышкы иштер министрлигинде, жогорку кеңеште жана жеке компанияларда иштеп келген. 2020 жылы Мекенчил партиясынан жогорку кеңешке шайлоого аттанган. 2023 жылдын июлунда Монголиядагы элчи болуп дайындалган. Бириккен Араб Эмираттары Кыргызстандын Бириккен Араб Эмираттарындагы элчилигин 2019 жылдан тарта 5 жыл бою Абдилатиф Жумабаев жетектеген. Андан кийин бул кызматка Аман Салиев дайындалган. Салиев 48 жашта. Ал тарых илимдеринин кандидаты. Ачык булактарда анын ысмы Бишкектеги диаспора жана интеграция институту аттуу автономдуу коммерциялык эмес уюмдун филиалынын жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Пакистан Кыргызстандын Пакистандагы элчиси болуп 2024 жылдын сентябрында Авазбек Атаханов дайындалган. Бирок дипломатиялык өкүлчүлүктүн кызматкерлери аны хандык орнотту деп айыптап, жыйынтыгында ал кызматынан кол жуган. 8 июлда Атахановдун ордуна Кылычбек Султан дайындалды. Ал Суперинфо гезитинин Сереп медиа порталынын негиздөөчүсү, буга чейин Малайзия жана Түштүк Кореяда элчи кызматын аркалаган жана социалдык өнүгүү министри болгон. Түштүк Корея Республикасы элчилеринин арасындагы дагы бир айым Аида Исмаилова. Ал Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси болуп 2022 жылдын февраль айынан тарта дайындалган. Исмаилова Республика Тыжыр саясий партиясынан жогорку кеңештин 6-чакырылышында депутат болуп шайланган. 2020-2021 жылдары социалдык блок боюнча вице-премьер-министр болуп иштеген. Россия жана Армения 2024 жылдын август айында Кубанычбек Бөкөнтаев Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп дайындалган. Ал Гүлнара Клара Саматтын ордуна келген. 2023 жылдын март айында Армения Республикасындагы элчи кызматына да кошо дайындалган. 66 жаштагы Бөкөнтаев эл аралык уюмдарда жана банк секторунда эмгектенип келген. Ал Улуттук банктын төрагасы болуп 2 рет дайындалган. Алгач Курманбек Бакиевдин тушунда 4 жыл, андан соң Садыр Жапаровдун тушунда 3 жыл Улуттук банкты жетектеген. АКШ жана Канада 2024 жылдын октябрына чейин Кыргызстандын АКШ жана Канададагы элчи кызматын Бактыбек Аманбаев аркалап келген. Ошол эле жылдын декабрь айында бул кызматка Айбек Молдагазиев дайындалган. Молдагазиев Тышкы иштер министрлигинде бир катар кызматтарда иштеп келген. Мындан тышкары 2 рет Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлү болгон. Тажикстандагы элчи Эрлан Абдылдаев бул кызматка 2022 жылдын апрель айында дайындалган. Ал буга чейин президенттик администрацияда Тышкы иштер министрлигинде иштеген. Кыргызстандын Кытайдагы, Монголиядагы, Сингапурдагы жана Таиланддагы элчи кызматын аркалаган. Мындан тышкары Германия, Польша, Дания, Швеция, Норвегия жана Ватиканда өлкөнүн өкүлү болгон. Түркмөнстан Кыргызстандын Түркмөнстандагы элчиси Азизбек Мадмаров 2022 жылдын ноябрь айында кызматка келген. 1997-2006 жылдары мамлекеттик мүлк фондуна жетекчилик кызматтарды аркалаган. 2006-2010 жылдары Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси болгон.
Кийин Тышкы иштер министрлигинин орун басары болгон. Түркия, Израиль, Албания, Түндүк Македония жана Черногорияда Кыргызстандын элчи кызматын Руслан Казакбаев жетектейт. Ал буга чейин Тышкы иштер министрлигинин консулдук башкармалыгында эмгектенген. Стамбулдагы башкы консул, андан соң Тышкы иштер министринин орун басары болуп иштеген. Алмазбек Атамбаев жана Садыр Жапаровдун тушунда 2 рет министр болуп дайындалган. 2012-жылы Бишкек шаардык кеңешине Республика партиясынан депутаттыкка талапкер болгон. Ал эми 2020-22 жылдары Жогорку кеңештин депутаты болгон. Өзбекстан, Кыргызстандын Өзбекстандагы элчиси Дүйшөнкул Чотонов бул кызматка 2024 жылдын этегинде келген. 68 жаштагы элчи 2000 жылы Атамекен партиясынын тизмеси менен парламентке депутат болуп шайланган. 2011-15 жылдары Кореяда, Вьетнамда элчи болгон. 2020 жылы Атамекен партиясынын парламенттик шайлоодогу штабын жетектеген. Украина, Молдова, Болгария жана Румыния. Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов, ал 54 жашта. Ар кайсы жылдары Ички иштер министрлигинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте баңги заттарын көзөмөлдөө мамлекеттик кызматында иштеген. 2018-19 жылдары УКМКнын төрагасы болгон. 2022 жылдын январында Украинадагы элчи болуп дайындалган. 2023 жылдын апрелинен тартып Молдова, Болгария жана Румыния мамлекеттеринде дагы элчи болуп кошо дайындалган. Швейцария 2022 жылдан тарта Кыргызстандын Швейцариядагы элчиси, Женевадагы Бириккен Улуттар уюмунун жана башка эл аралык уюмдардын туруктуу өкүлү Омар Султанов. Ал 63 жашта. Султанов Аскар Акаевдин тушунда 1 жылдай президенттик администрацияны жетектеген. Ар кайсы жылдары Швейцария, Лихтенштейн, Италия, Германия жана Ватиканда элчи болгон. Мындан сырткары финансы министринин кеңешчиси, Тышкы иштер министринин биринчи орун басары кызматтарын аркалаган. Жапония, Кыргызстандын Жапониядагы элчиси Эркинбек Осоев 49 жашта. Ал Жапониянын Йокогама шаарында жайгашкан Улуттук университеттин магистранты. 2016-2017 жылдары транспорт жана байланыш министринин орун басары. 2021-22 жылдары ушул эле министрликти жетектеп, өз калоосу менен отставкага кеткен. 2023 жылдын январында Кыргызстандын Жапониядагы элчиси болуп дайындалган. Афганистан элчиси 2021 жылдан бери дайындала элек. Буга чейин бул кызматты Мирослав Ниязов аркалап келген. Ал өз калоосу менен отставкага кеткен. Дал ошол мезгилде Афганистанда бийликке Талибан кыймылы келген. Кыргызстандын Индиядагы элчиси болуп Аскар Бешимов 2023 жылдын февраль айында дайындалган. Аны менен катар 2023 жылдан тарта өлкөнүн Шри-Ланкадагы өкүлү 63 жаштагы элчи буга чейин Тышкы иштер министрлигинде бир катар кызматтарды аркалап келген. КМШ жана ЧГЖ Европа өлкөлөрү башкармалыгында Кыргызстандын бир нече өлкөлөрүндөгү элчиликтеринде иштеген. Алсак Белоруссияда, Орусияда, Түштүк Кореяда, Малайзияда эмгектенген. Элчилердин арасынан кимисине ишеним артасыз? Алардын ишмердүүлүгүнө кандай баа бересиз? Видео менен бөлүшүп пикир калтырыңыз. Сиздер менен Чекит Медиа жана мен Рысбек Ильяс болдум. Көрүшкөнчө.